Салам достор. Уммул-луга тилдердин энеси, тилдердин бардык тилдердин башы болгон араб тили сабактарыбызга баштадык. Бүгүнкү темабыз биз акыркы жолу окуган истафаля бабынын сининдеги маанилерге байланыштуу болмокчу. Иф'ал бабында, эф'аля бабында бир канча маанилер бар деп, ошол маанилердин ичинде 8 маанини чогуу кайталаган болчубуз биз. Бүгүнкү сабагыбызда истафаля бабынын сининде бир канча маани бар, ошол маанилерден алтоосун кайталап көрөбүз. Син истаф'але еджи'у ли маанин. Истаф'аленин сини бир канча маанилерди билдирет экен. Лит-талаби талап үчүн болот экен. Астагфируллаха деген мисалдеги сыяктуу. Эй атлубул магфирата. Астагфируллаха бул мисалда истагфара истифал бабынан мази, астагфиру музари. Мен талап кылып жатамын магфиретимди, кечиримимди деген маанide. Астагфируллаха деген сөз достор, бул сөздүн мааниси син харфи аркылуу бериле турган маани. Демек атлубул магфирата, мен Аллаху Тааладан магфиретимди, кечирилишимди талап кылып жатамын деген мааниде болуп калат экен. Бул жердеги бизге талап кылуу, магфиретти талап кылуу маанисин берген нерсе дагы ушул син харфи болот экен. Астагфиру деген сөздөгү ушул син харфи экен. Экинчиси лис-суали, суал үчүн, суроо үчүн бир нерсени биз собол деп коебузбу кыргызчага. Ал сөз деле арабчадан келип чыккан бир сөз. Ошол суал үчүн, собол үчүн бир нерсени суроо үчүн болот экен. Мисалы истахбара эй саалал хабара. Истахбара деген сүласи халинде жон гана хабара хабар берди деген сөз. Истахбара болгондо истифал бабына башына хемзе син тени кошуп фиилди истифал бабына биз салган кезде мааниси өзгөрүп хабар берди эмес, бул жерде уже хабар сурады деген маани чыгып калат экен. Эй, яни саалал хабара, хабар сурады болуп калат экен. Улантабыз лит тахаввули, тахаввул үчүн болот экен. Тахаввул айлануу, бир нерседен башка бир нерсеге айлануу. Истафаля бабын окуп атканда биз лазым үчүн болот деп айтканбыз, бинасы мутаат үчүн болот деп айттык. Истахраджа зейдун аль-маля, зейд мал мүлктү чыгарды деп. Анан лазым үчүн болот дедик. Ошол лазым үчүн болгон жердеги мисалыбыз истахжарат тыйну, ылай ташка айланды деген мисал болчу. Ошол жердеги сабактагы биз окуган истахжарат тыйну мисалинде дагы син харфи ушул тахаввул үчүн болгон, айлануу үчүн. Истахжара ташка айланды. Хаджар деген жон гана таш болсо, истифал бабына биз салганда бул хаджар деген келимени истахжара уже ташка айланды деген мааниге келип калган болчу. Мисал истахаллал хамру. Истахалла уксуска айланды, ал хамру шарап. Бул мисалде дагы истахалла сүласи халинде жон гана хал деген уксус деген сөз болсо, истифал бабына бул келимени биз салганда истахалла уже уксуска айланып калды деген маани чыкты. Бул ошол айлануу маанисин дагы уксустан шарапка айлануу, башка бир нерсеге айлануу деген маанини берип жаткан нерсе дагы бул жерде ушул син харфи болот экен. Эй, яни истахаллал хамру деген мисалдин мааниси, бул мисалдин билдирген мааниси инкалаба айланды, ал хамру шарап халлан уксуска деген болуп калат. Улантабыз лил иътиқади, иътиқад ишеним үчүн болот. Ишенүү үчүн, ишеним үчүн болот. Мисалы истакрамтуху, мен анын берешен экендигине ишендим болот. Бул келиме сүласиде жон гана каруме, берешен болду деген келиме болчу. Арабчанын грамматиканын, сарфтын пайдасын көрөлү. Муну биз сүласи бапка алып салганыбызда акраме уже башка бирөөгө берешендик кылды.
берешендик аркылуу экрама башка бирөөгө икрам кылды, жакшылык кылды деген мааниге келип калган болчу. Ушул эле келимени, карума деген келимени эми истифал бабына алып келип салсак, анда истакрама жөмөрт берешен болгондугуна ишендим деген ишенди деген маани чыгып калат. Истакрамтуху, мен анын берешен экендигине ишендим. Эй i'taqadtu, men ишендим, аннаху, ал инсан каримун, берешен. Мен анын берешен экендигине ишендим. Бул берешен ишеним маанисин бизге берип жаткан нерсе дагы бул жерде син харфи болот. Улантабыз. Лил виждани, виждан үчүн болот экен. Виждан деген табу деп эфаленин хемзесинде айтканбыз. Ал жерде мисалы экрам абхалдуху, мен аны сараң экенин билдим деген мааниде болгон болчу. Биз ошол жерде айттык. Бул мен аны бирөөнү жакшы таптым, жаман таптым дегендей мааниде биз кыргыз тилинде колдонбойбуз деп. Бирок арабчада ушундай сүйлөм структурасы бар. Мен аны жакшы таптым, мен аны начар таптым. Мен аны мисалы түрк тилинде ушундай. Мени насыл булдуң деп айтышат, мисалы кандай таптың мени депчи. Мен тааныштың, көрдүң мени, билдиң, тааныдың, кандай экем деген мааниде мисалы насыл булдуң дер. Мени кандай таптың. Арабчада деле ошол колдонулат бул нерсе. То есть түрк тилине арабчадан кирген бир сүйлөм түзүмү бул. Истажатту шай'ан. Истажатту бир нерсени жакшы катары таптым. Жакшы экен. Мисалы бир нерсе истажатту, жакшы катары таптым, шай'ан бир нерсени. Бул келимебиз эй важаттуху жайидан, важаттуху мен аны таптым, жайидан жакшы, татынакай, кооз, жагымдуу катары таптым. Истажатту бул жерде жаде деген сүласи халинде жон гана кооз болду, жагымдуу болду, татынакай болду деген бир фиал болчу. Жайит деген арабтар колдонушат бүгүнкү күндө жайит деп, бул сонун деген. Истифал бабын алып келгенде истажада жакшы таптым мааниси келип калып атат. Шаян бир нерсени, бул ошол табуу маанисин бизге берип жаткан нерсе дагы ушул син харфи болмокчу. Кайталап айтам достор, бул жердеги табуу жоголгон бир нерсени таап алуу сыяктуу эмес. Бул жерде жон гана кандай экендигин бир билдирүү, ушул маанилерде колдонулган нерсе. Бул жерде мисалы жакшы экендигин билдирип атат. Мурунку эфале бабындагы мисалде болсо, ал жердеги виждан табуу деген мааниде, ал жерде мисалы сараңдыгын билдирген болчу. Улантабыз. Лит теслими, теслим үчүн болот экен. Теслим деген сөз моюн сунуу. Bir netsege başı moyun sunu. Misali istarja'al kavmu indel musibeti. Istarja'a kaytuğa moyun sundu. Kaytuğa teslim boldu. Özbek dilinde koldanat bol. Teslim boldum dep. Türk dilinde de koldanışat teslim oldum dep. Biro Arapçadan gelip çıkan bir söz. Bizdin tilibizde Kırgızçada koldanılbayt. Başka Türkiye tillerde var mı yok mu bilmeyim. İstarja'a kaytuğa moyun sundu. Kaytuğa başıydı. El kavmu koomчулук элдер индел мусибети өлүм келгенде, өлүм бирөөнүн башына өлүм келгенде инсандар ошол өлүмгө Раббине Кудайына кайтууга моюн сунду деген мааниде. Эй калу инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Бул аят кериме инсандар өлүм келгенде бирөө кайтыш болгондо, мусулман бирөө кайтыш болгондо, ошол анын жанындагы, жакынындагы туугандары, биологиялык жактан жакын туугандары, дин жагынан жакын туугандары, көңүлү жакын туугандары ошол мусибетке, ошол проблемага моюн сунушту. Истаржага ошол кайтууга, Раббине кайтууга, жанагы өлгөн кишинин кавим ошол нерсеге моюн сунду, жакынынын кайтыш болгонуна, кайтып жатканына Раббине, эндел мусибети өлүм кезинде. Бул жердеги достор истаржа моюн сунду, баш ийди деген маанини берген нерсе дагы син харфи болот. Анткени раджаа келимеси сүласиде жон гана кайтты болот, артка кайтты же болбосо ушундай маанилерди билдирет. Бул жерде
кайтууга моюн сунду, баш ийди деген ошол теслим маанисин берип аткан нерсе дагы ушул син харфи болмокчу. Кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин аманчылыкта болгула.